Тайчабаровдардын үй бүлөсү бүгүн жаңы батирлүү болушту. 5 баланы тарбиялаган жубайлар бул күндү көпкө күткөнүн жашырышкан жок. Экөөнүн айлыгы турак жай сатып алууга жетпегендиктен буга чейин батирлеп жүрүшкөн. Жаш үй бүлөнүн маселеси Ош шаардык мэриясынын ипотекалык ишканасы аркылуу чечилди. 3 бөлмөлүү жаркыраган батирди 10 жылга бөлүп төлөө шарты менен алышты. Бул күндү биз көп жыл күткөнбүз. Очередке туруп, бүгүнкү күнгө буйруптур. Насип этти. Аябай кубанып атабыз. Кудайым буйрса тойлорду баарыбыз бирге болойлу, жакшылык күндөр болсун. Буга чейин жер үйдө жашаганбыз. Ооба. Мына Кудай буйруп үйлүү болуп отурабыз. Бул сыяктуу батирге ээ болуп кубанып турган дагы 64 үй бүлө бар. Алардын бири Асылгүл Туратбекова, жолдош экөө мамлекеттик кызматкер. Мындан 4 жыл мурда турак жайга муктаж болуп, ипотекалык негизде батир алууга кезекке турушкан. Бүгүн кезеги келип, 2 бөлмөлүү батир алышты. Ушу квартира алганыбызга аябай кубанып, кубанычыбызды тең бөлүшүп, ата-энем келди. Ошо аябай бактылуубуз ушу квартира тийгенге бизге. 4 жыл күттүк. 2018 жылы очередке турганбыз. Ошо жылы очередь келди. Чакырышты, собеседование алды бизден. Анан кийин канча бөлмөлүү квартира аласыңар деп бизге тандоого укук беришти. 2 бөлмөлүү квартира алабыз деп тандап, ошо 2 бөлмөлүү квартирага ээ болдук. Ош шаарынын Достук кичи районуна курулган 90 батирлүү көп кабаттуу үйдү пайдаланууга берүү аз эмне. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов катышты. Ал Ош шаардык мэриясы өз каражатына ипотекалык негизде курган турак жайлар атайын түзүлгөн комиссиянын чечими менен ачык айкын чыныгы турак жайга муктаж болгон жарандарга бөлүштүрүлгөнүн баса белгилеп, батирлердин ачкычын салтанаттуу түрдө ээлерине тапшырды. Юркунбаева Роза Шамырзаевна. Мындан арыда комиссиянын өз ичинде принципиалдуулукту, тазалыкты туу тутуп иш алып баруусу мен ойлойм зарыл. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул куруучуларга ипотекалык турак жайларды бөлүштүрүү комиссиясына мен ушул ыраазычылыгымды билдирип кетет элем. Ушу силерге да ийгилик каалап кетет элем. Дар дайым ушундай ачык, айкын, таза бөлүштүрүүдө дагы коррупцияга тааныш-бааныштарды токтотуп, мындай аябай чынында муктаж болуп аткан ошол жерде ушу көп жылдан бери очередте тургандар ошондойлорун алыш керек деп мен эсептейм. Жаңы батирлер ички жасалгасы менен бардык шарты каралып, газ мештер коюлуп, борбордук коммуналдык кызматтарга туташтырылган. Мында 1, 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер бар. 47 чарчы метрден 86 чарчы метрге чейин. Турак жайды бүткөрүүгө 210 миллион сомдон ашык каражат сарпталып, 1 жылдан ашуун убакытта курулуп бүткөн. Сапаты талапка жооп берип, текшерүүдөн да өткөн. Бул 90 батирлүү үйдү бүгүн комиссия турак бары иштеп чыгып, бүгүн 65 жаранга үй берүү чечими кабыл алынып, кыска убакытта 18 ай мөөнөт болсо дагы аны 1 жыл 17 күн аралыгына бүтүрүп пайдаланууга берди. Мында үй жакында дагы бирөөсү тапшыруусу күтүлүп турат. Бул Курманжанатка 121 дарегиндеги 80 батирлүү үй. Азыр бүгүн кабыл алуу иштери бүтүп жатат. Андан кийин ал дагы ушул комиссия аркылуу бөлүштүрүү иштери ишке ашат. Бул жерде өзгөчө комиссиянын ишин белгилөө керек болуп атат. Биринчи жолу Ош шаардык мэриясында комиссиянын курамы мындай либералдуу аныкталды деп айтсак болот. Ош шаардык комиссиянын 10 мүчөсүнүн ичинен бир гана Ош шаарынын мэриясынын бир гана өкүлү отурду. Калганы бүт коомдук уюмдардын, мамлекеттик эмес уюмдардын, журналисттик коомчулугунун өкүлдөрү катышкан чечим болду. Жыйынтыгын көрүп отурабыз. Бүгүн элдер, мына жарандарыбыз чечим алууда бир топ ыраазычылыктарын билип айтып атышат. Айта кетсек, жыл аягына чейин аталган ипотекалык ишкана 80 батирлүү жана 45 батирлүү турак жайды бүткөрүп пайдаланууга берүү алдында турат. Андан сырткары дагы 2 жерге көп кабаттуу турак жай курулуп жатат. Ал эми шаарда жалпы 2000ден ашуун үй бүлө ипотекалык негизде үй алууга кезекте турат. Мырзажигит Маматкерим уулу, Эдел Алиев, ЛТР, Ош.